Устаз багымдат жана жума күндөрү намаздан чыгып, тизилип, саламдашып учурашышат. Ал бидатка кирбейби? Учурашуу бизде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү. Кол эле учурашып, машалла, салам алейкум деген тил менен саламдашуу, кол менен ошо толукталат деген хадистер бар. Бирок мына багымдат намазда, анан жума намазда баардык тизилип ошол учурашып, жакшы адат бул ибадат эмес. Жакшы адатта адаттай коюш керек. Эгерде ушуну бекем карманып кала турган болсо, жана ушуну кылбаганды жек көрө турган болсо, анда бидат болот да. Эми ошентип бирөө мисалы багымдатта учурашпай эле кетип калды. Ошону кандай көрөсүз? Жек көрөсүзбү, жек көрбөйсүзбү? Эгерде жек көрүү болсо, анда ушул иш, амал бидат. Жөн эле эркиндик менен кээде учурашып коебуз, учурашып чогуу маш бата кылып коебуз. Аны адат катары иштек эмес. Макулбу? Эгерде ушуну бир шарияттагы милдеттүү эмести милдеттүү кылып алуу, милдеттүүнү милдеттүү эмес кылып алуу, мына ушул бидат болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам толук инсан, толук дин алып келген. Аша чаап кемчилдиги жок. Кандай болсо ошондой кармаңыз. Кемчилдик да кетирбеңиз. Батыр болуп өзүңүздү дагы совсем эле көтөрүп албаңыз, Пайгамбарыбыздан акылдуу киши жок. Үйдө ачып киргенде салам берип, Фатиха, Ихлас сүрөлөрүн окуп киргиледе деген хадисте келеби? Алыстан келгенде дарат жок болуп калат. Анда кандай болот? Дуа иретинде болобу? Фатиха, Ихлас окуганда анык эсимде жок, бирок салам боюнча келет. Тирмизи шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Анас разияллаху анху айткан: "Я бунайя, да дахалта аля ахлик", качан сен үй бүлөңө кире турган болсоң, үйүңө кире турган болсоң, фасаллим, салам бергин деген да. Такун барака алейк ва аля ахли байтик. Өзүңө жана үй бүлөңө береке болот деген. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадиси. Демек үйгө киргенде эгерде эч ким жок болуп калса эмне кыласыз? Анда алымдар айтат, мустахаб дейт, ассаламу алейна ва аля ибадиллахи салихин деп айтыш керек. Периштелер бар да. Алланын саламы болсун бизге деп айтып киресиң да. Не деп киресиң? Алланын саламы мен өзүмө деле каалашым керек да. Бирок үйгө кирсеңиз эч ким жок, мечитке кирсеңиз эч ким жок. Ошондо ассаламу алейна дейсиз. Алейкум деген силерге, алейна бизге. Алланын саламы болсун кимге? Бизге. Мага болсун деп кире бериңиз. Өзүңүзгө өзүңүз саламды каалап, өзүңүз менен өзүңүз учурашып, көзгө көрүнбөгөн периштелер бар. Макулбу? Ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул дуасы Анас разияллаху анху ушундай деп айткан. Устаз, мышык сатып алса болобу? Болот. Сатсачы, сатса деле болот. Сатып алсаңыз деле болот. Сатсаңыз деле болот. Бизнес баштайт. Адал. Bizde mına ittin akşası adal bizde. İtti satsa olur, işitke atsa olur. Elbette kuturgan mışıklar olur. Bağımdattın vaktısı bütörünü 10 minut kalgan bolsa, 2 reket farzın ele okup, kun çıkkandan keyin sünnötün okup koysa bolavu. Yok, bağımdattın vaktısı eğer uşunca az vakt kalgan bolsa, anda birincisi farz ele okuyuz. Farzda okuysiz, kun çıkkandan keyin sünnötte okuysiz. Kazası olmuyor. Sünnötlerden kazası yok. Eğer de bağımdat kaza olup kalsa, anda түшкө чейин казасын окуганыңызда ошол күндүн ошол багымдаттын сүннөтүнүн казасы окулунат. Түшкө чейин болсо. Түштөн кийин өтүп кетсе, ал сүннөттө казасы жок. Шам намазынан кийин Куран маркумдарга да окуса, каза намаз окуса болбойт деп айтышат. Толук маалымат берип коесузбу? Жок, шам намаздан кийин пайгамбарыбыздын сүннөтү Ихлас 3 жолу окула деген Куранда. Фалакты 3 жолу, Насты 3 жолу, сообун мейли маркумдарга багыштап койсоңуз деле болот. Бирок мына өз окуганыңызга, пайгамбардын сүннөтүн аткарганга жана ар бир тамгага 10дон сооп сиз аласыз.